Assalamu алейкум. Биздин YouTube каналдын катталуучулары YouTube'га прямой эфирге чыкканда жана YouTube'да прямой эфирлерди, Facebook'та прямой эфирлерди уюштурганда башкалар менен кандай кылып мисалы YouTube'да бир канча киши менен, 1-2 киши менен, 3 киши менен, 5 киши менен прямой эфир уюштургуңуз келсе, кандай кылып чыксаңыз болот? Бул үчүн онлайн абдан сонун бир платформа бар, ошону көрсөтүп берем. Бул StreamYard деген сайт, платформа, StreamYard.com деген. Киребиз мына Google'дан эле StreamYard деп жазып кирсек, мындай болуп чыгат. Эми жаңы регистрация кылсак болот биз. Анын үчүн логин дейбиз. Create a new account десек дагы болот. Же болбосо бул жерге өзүбүздүн эгерде регистрация болгон болсок, өзүбүздүн бул жерге аккаунтубузду жазып, анан get login code дейбиз. Мындай кылганда бул 6 цифралуу биздин почтабызга кодду жиберет. Мындай болуп келет. Так, бизге мындай болуп код келет. Ал кодду алып туруп коебуз. StreamYard'тын мындай болуп ички бетине кирет. StreamYard'га киргенден кийин бул жерден Create a broadcast дегенди басабыз. Бул жерден бизге бир канча платформада түз эфир уюштурууга мүмкүнчүлүк берет. Мынакей Facebook'та, LinkedIn'де, анан YouTube'да, мынакей бул жердегилерди. Биз бул жерде мурда кылып жүргөнүбүз үчүн YouTube дегенди тандайбыз. Бул жерге YouTube'га чыга турган түз эфирдин темасын жазасыз. Так. Эфирдин темасы. Андан кийин бул жерге эфир тууралуу маалымат. Андан кийин түз эфир ачык болобу, же болбосо ссылка менен болобу, же жашыруун болобу. Биз азырынча жашыруун дегенди тандап тура беребиз. Андан кийин Great Broadcast дегенди басып, түз эфирге чыгып баштайбыз. Так, эми бул жерге киргенден кийин азырынча биз камера менен микрофонду өчүрүп туралы. Enter Broadcast деп киребиз. Аты жөнүбүздү жазып койсок болот. Мындан кийин мына түз эфирге бул жерден Go Live деп түз эфирге чыга беребиз. Эми бул жерде дагы бир маселе бар. Конокту кандай кылып кошобуз? Мынакей бул жерде Invite дегенди басып, бул ссылканы көчүрүп алып, андан кийин муну конокко жиберсек, конок ушул шилтеме менен бизге кире берет. Дагы бир бул жерде ошол YouTube'га келип аткан комментарийлер көрүнүп турат. Өзүңүз комментарий жазсаңыз болот. Баннер деген бар. Бул жерге мисалы бир нерселерди, маалыматтарды жазып коюп, буларды баннер катары чыгарып турсаңыз болот. Түз эфир учурунда кайра алып койсоңуз дагы болот. Дагы бир бренд деген бар. Бул жерде мынакей StreamYard'тын өзүнүн логотиби турат. Бул өрдөктүн башы. Албетте бул баш көпчүлүккө мындай жага бербейт экен. Бул өрдөктүн башын алып салыш үчүн бул жерден Upload logo дегенди бассаңыз болот. Же болбосо ушул логону бассаңыз деле мына Customize your logo деген чыгат. See what you get by upgrading дегенди басабыз. Бизге жаңы баракча ачат, мынакей бааларын чыгарат. Эгерде биз мону monthly дегенди басып койсок, бул бир айга $25 экен. $25. Бирок эгерде бир жылга сатып ала турган болсок, $20 берет экен. Ошондо 12 айга, бир жылга $240. Бул жерге карт номериңизди жазып, бул жакты басып эле сатып алсаңыз болот. Эгер кааласаңыз, же болбосо ушундай деле түз эфирге чыга берсеңиз болот. Дагы бир нерсе бар бул жакта менюсунда, private chat. Бул дагы бул жерде түз эфир уюштуруучулар өз алдынча баарлашса болот. Настройкалары бар. Мына жалпы настройкасы, камеранын настройкасы, аудионун настройкасы. Дагы бир өзгөчөлүк, бул жактан сиз өзүңүздүн экраныңызды бөлүшүп көрсөтсөңүз болот. Видео көрсөтсөңүз болот. Share screen деп туруп тандап,
Анан бул экран дегенди тандап туруп поделиться десеңиз, сиз экраныңызды да көрсөтө аласыз. Бул жакта баарлашуучулар менен болгон настройкалар тууралап алсаңыз болот. Кандай көрүнсүн десеңиз, мындай кылып койсоңуз сиздин сүрөтүңүз жанында көрүнүп, экраныңыз бул жакта көрсөтөсүз. Кыскасы ушундай, достор, StreamYard өтө жакшы бир платформа экен, колдонсоңуздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.